Өткөн жылы июнда бийлик казино иштетүүгө расмий уруксат бергенден кийин биринчи жолу аны ачууга лицензия тапшырылды. Аны Гранд Казино компаниясы сатып алып, мамлекеттик бюджетке 84 миллион сом төлөдү. Эгер казино ачыла турган болсо, ага жашы 21ден жогору чет элдик жаран гана кирип ойной алат. Ал арада парламентте кыргызстандыктарга букмекердик контораларга барууга уруксат берүү сунушталды. Мыйзам долбоорун депутаттар Шайлообек Атазов менен Арсланбек Малиев демилгелешти. Алар акча коюу кумар эмес, ал интеллектуалдык мелдеш деп эсептешет. Кыргызстанда букмекердик контораларга 2015-жылы казинолорго тыюу салынгандан кийин 3 жыл өткөн соң салынган. Бирок 2022-жылы бийлик алардын ишине кайра уруксат берген мыйзамды кабыл алган. Бул ирет мыйзамга документ инвестиция тартуу максатында кабыл алынып, ага чет элдиктер гана кире алат деп талап коюлган.